Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери бир канча алтын ген жерин жана башка пайдалуу гендерди ачып баланска койгон. Мындан тышкары өлкөбүздө кайсы бир ири өндүрүштөрдүн түзүлүшү тууралуу маалыматтар жок. Болсо дагы чет элдик инвесторлор менен биргеликте ачылган. Жыл өткөн сайын абал жакшырбай эле өлкөбүздүн инвестициялык климаты төмөндөп кеткен. Бул маселе тууралуу кийинки материалда. Кыргызстан кайрадан бюджет тартыштыгына кабылып, эми тансыктыкты жабууга каражат табылбай жатат. Чыгаша менен кирешенин теңештиребиз деп, карызга белчебизден баттык. Өзүбүздүн жеке резервтерибизди көрбөстөн Орусия жана евро биримдикке кол сунуп баруудабыз. Бул арада Кыргызстандын стратегиялык компаниялары менен мамлекеттин кызматташуу тарыхында эсте каларлык бир кыйла терс жактары да болду. Бизде ири бизнестерге кысым көргөзүп, жана чет элдик инвесторлорду чоочутуу адатка айланган. Ал эми өзүбүзгө ири кубаттуу өндүрүштөрдү ачууга дараметибиз жетпей келет. Бул айрыкча Тоо-Кен тармагында болууда. Кыргызстан өз күчү менен кен жерлерин ачып, баланска коюуга күч кубаты жетпейт. Чакан орто кен жерлерин иштетүү үчүн чоң чыгымдар талап кылынат. Ал болжолу менен 15-20 миллион доллар. Мындай акча биздин бюджетте жок. Анан суроо отуулат. Акчаны кайдан алуу керек? Сөзсүз инвесторлордон гана алууга болот. Инвесторлор келишүү үчүн аларды кызыктырып, иштөөгө бардык шарттарды түзүп берүүбүз зарыл. Ошондуктан жаңы парламенттен үмүтүбүз чоң. Себеби мурдагысы көптөгөн маселелерди чечпей кетти. Бюджеттин тартыштыгы деле жөн жерден пайда боло бербейт да. Мына ушундай чечилбеген маселелер арасында мөңгүлөр да бар. Мурдагы парламент мөңгүлөргө жакын жайланышкан аймактагы стратегиялык компаниялардын иштөөсүнө уруксаат берүү үчүн суу кодексине өзгөрүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунун көпчүлүк добуш менен экинчи окууда кабыл алышкан. Ага Кумтөр Голд компания ишканасы да кирип кетет. Ал эми үчүнчү окууну жаңы парламент карамакчы. Эгерде мыйзам долбоору кабыл алынбай калса, анда мамлекеттик айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарбалык агенттигинин Тоо-Кен планы дагы бекилбей калат. Демек Кыргызстандагы жападан жалгыз ири өндүрүш жабылып калышы мүмкүн. Болгону акылга сыярлык чечим болооруна ишенип туралы. По ледникам. Мөңгүлөр боюнча мынчалык чуу чыгаруунун кереги жок. Бул көбүнчө саясат болууда. Алар күмтөрдү, мөңгүлөрдү колдонушууда. Мөңгүлөрдү эч жака чыгарып же сатуу ийген жери жок. Аларды Тоо-Тектер жанында эле өзүнчө жайгаштырып коюуда. Ал эми коопсуздук маселесинен улам өзүнчө жайгаштырып жатышат. Никому не продали. Жалпысынан эгерде өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнөн кийинки депутаттардын иштериндеги олжа табуу же атак даңкка жетүүгө болгон мамилелерин карасак, өзүнчө эле окуяга бай. Баскынчы тасмасын тартууга болот. Бардыгы Акаевдин Кумтөр үчүн бир канча жолу таркаткан атактуу легендарлуу парламентинен башталган. Кумтөр темасын талашып тартышып жатып, митингдер жана парламентте мушташтар да чыкты. Жада калса атактуулары Ак үйдүн дарбазасын дагы багындырды. Акыркылары бюджетти түптөөчү ишкананы улутташтыруу талаптарын коюшту. Чындыгында иш жүзүндө популярдуулукка гана аракеттенип жатышкан. Эмне дейли, спектакль болду. Рахмат барыңар, бошсуңар. Ошондон бери журтубуздун жана кээ бир чет элдик жалпыга маалымдоо каражаттары бул теманы жабыртып, көөртүп эле жазып келишти. Нет, ну раз были такие нападки, они... Бир канча жолу асылуулар болду. Алар боло да берет. Бул тагыраак айтканда саясий максатты көздөгөн кайсы бир топтун механизми болуп саналат. Жалпысынан кербен жүрүп баратат. Иш токтогон жери жок. Уланып жатат жана запастар түгөнчөктүү иштей бермекчи. И будет работать до исчерпания запасов. Бүгүнкү күнү дүйнөдө экологияга зыян келтирип жаткан жана аз киреше алган көптөгөн кен жерлери бар. Мисалы Грузияда марганец өндүргөн Чиатуру кен жери жылына 5 миллион тонна кен чыгарат. Бул өтө чоң масштабта жана кичинекей Кыргызстанга салыштырмалуу айлана чөйрөгө таасир тиип жатат. Ал эми Кыргызстандын эри өндүрүшү болсо экологияны тыкыр көзөмөлдөп турат. From a local company. Биздин компанияда абанын, суунун тазалыгы боюнча жана башка кеңири спектрде мониторинг программалары колдонулат. Бул күнүмдүк керектөөгө колдонулган жана айлана чөйрөгө чыккан суулардын эл аралык жана жергиликтүү стандарттарга туура келиши үчүн анализ жасап турабыз. Биз күнүмдүк керектөөгө колдонулган жана айлана чөйрөгө чыккан суулардын эл аралык жана жергиликтүү стандарттарга туура келиши үчүн анализ жасап турабыз. Мындан тышкары компания аймактагы мөңгүлөргө мониторинг жасоого быйылкы жылы көп каражат жумшады. Кен жеринде болушкан чет элдик адистер Орусияда же Америкада болобу Кумтөр компаниясынын коопсуздук техникасынын сакталышы жана техникалык жабдуусу боюнча дүйнөлүк алтын кен компанияларынан
кем калышпаган заманбап ишкана экендигин белгилешүүдө. Буга карабай стратегиялык ишкананы тынч коюуну каалабагандыктары таң калтырууда. Буга америкалыктар, орусиялыктар жана башка ири кен жерлеринин ээлери дагы айран кылышууда. Чындыгында алтындын баасы жогоруласа, Кумтөр ишканасы бюджеттин жыртыгын ашыгы менен жаба алат. Эгерде божомолдорго ишенсек, бул келерки жылы болушу күтүлүүдө. Бирок бул ишкананын иштөө уруксаты жылдын аягына чейин эле.